Assalamu alaikum урматтуу достор, Stochkol каналына кош келдиңиздер. Менин атым Эрлан. Бүгүн биз мурунку темабызды уламакчыбыз. Эгер мурунку сабактарымды көрө элек болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө көрүүңүздөрдү сунуштайм. Себеби бардык сабактар бири-бири менен тыгыз байланышта. Видеонун ссылкасын описанияга калтырмакчымын. Эгерде жеке менин ортого даярданам десеңиздер, анда WhatsApp группага катышсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Бүгүн биз тригонометрияга тиешелүү болгон бардык түшүнүктөрдү жана аларга карата маселелерди карап чыкмакчыбыз. Бул сабак болгону 10-15 мүнөттүн тегерегин түзөт. Ушул убакыттын ичинде бардык тригонометрияга тиешелүү болгон түшүнүктөрдү кыскача жол менен түшүнүп, аларга тиешелүү болгон маселелерди чыгарганды үйрөнүп алсаңар болот. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, ар бир керектүү нерселерди жазып алууну сунуштайм. Азыр көп адамдын түшүнүгү боюнча тригонометрия туунду же интеграл деген түшүнүктөр жашоодо колдонулбайт. Негизи бул туура эмес. Эгерде маанисин жакшылап түшүнүп алсаңар, көп жерден колдонсоңор болот. Эң алгач эле тригонометрия деген эмне? Ушул тууралуу айтып берилсем, тригонометрия бул тригоно жана метро деген эки сөздөн турат. Тригоно бул үч бурчтук дегенди билдирет, ал эми метро бул ченөө дегенди билдирет. Жалпысынан үч бурчтукту ченөө деген маанини билдирет. Демек, тригонометрияга тиешелүү болгон эрежелер үч бурчтуктун жардамы менен келип чыгат. Тригонометриялык чоңдуктарга эреже айтаардан мурда төмөнкү сөздөрдүн айырмачылыктарын билип алышыбыз керек. Эң алгач эле карама каршы жана жанаша деген сөздөрдүн маанисин. Мисалы, биз төмөндөгүдөй үч бурчтук берилсин. Анда каалаган жеринен бир бурч белгилеп алсак, ал бурч альфа бурчу. Эми ушул бурчка карама каршы жана жанаша жаткан жактарды табабыз. Альфа бурчуна карама каршы жак деп А жагын айтабыз. Ал эми жанаша жаткан жак деп Б жана С жагын айтабыз. Эми төмөнкү үч бурчтукка көңүл бурабыз. Видеону паузага коебуз. Бетта бурчуна карама каршы жана жанаша жаткан жактарды табабыз. Бетта бурчуна карама каршы жак бул Z жагы. Ал эми жанаша жаткан жак X жана Y жагы. Эгерде туура тапсаңар, видеону улантып көргүлө. Эгерде туура эмес тапсаңар, видеону башынан кайра көргүлө. Себеби бул түшүнүктөр өтө маанилүү нерселер. Бул түшүнүктөрдү билбей туруп, тригонометриялык чоңдуктарга эреже берүү мүмкүн эмес. Эми катет жана гипотенуза. Катет деп 90 градусту түзгөн жакты айтабыз. Бул жакта 90 градус түзгөн жактар А жана Б жагы. Ал эми гипотенуза бул үч бурчтуктун эң узун жагы. Бул үч бурчтуктун эң узун жагы С жагы. Эми тригонометриялык чоңдуктарга аныктама берсек. Эң алгач синустан баштасак. Синус деп альфа бурчуна карама каршы жаткан катеттин гипотенузага болгон катышын айтабыз. Демек, синус альфа барабар Б бөлүнгөн С. Эми силер видеону паузага коюп, жогоруда турган үч бурчтуктан синусту табыңыздар. Туура синус бета барабар X бөлүнгөн Z. Эми косинус. Косинус деп альфа бурчуна жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышын айтабыз. Демек, косинус альфа барабар А бөлүнгөн С. Эми силер видеону паузага коюп, жогоруда турган үч бурчтуктан косинус табыңыздар. Туура косинус бета барабар Y бөлүнгөн Z. Эми тангенс. Тангенс деп альфа бурчуна карама каршы жаткан катеттин жанаша жаткан катетине болгон катышын айтабыз. Демек, тангенс альфа барабар Б бөлүнгөн А. Эми силер видеону паузага коюп, жогоруда турган үч бурчтуктан тангенсти табыңыздар. Туура тангенс бета барабар X бөлүнгөн Y. Эми котангенс. Котангенс деп альфа бурчуна жанаша жаткан катеттин карама каршысында жаткан катетине болгон катышын айтабыз. Демек, котангенс альфа барабар Б бөлүнгөн А. Эми силер видеону паузага коюп, жогоруда турган үч бурчтуктан тангенсти табыңыздар. Туура котангенс бета барабар Y бөлүнгөн X. Эми бул аныктамалар жаттап калуунун эң оңой жолу синус жана косинус бул катет жана гипотенузанын ортосундагы катыштар. Ал эми тангенс жана котангенс бул катеттердин ортосундагы катыш. Андан сырткары косинус жана котангенс башкы тамгалары К тамгасы,
Демек бул чоңдуктардын аныктамаларынын башында карама-каршы деген сөз колдонулбайт. Башы дайыма жанаша дегенден башталат. Эми кайрадан аныктамалар өз алдынча айтып көрсөк. Синус деп паузага коебуз, эрежесин айтабыз. Синус деп альфа бурчуна карама-каршы жаткан катеттин гипотенузага болгон катышын айтабыз. Косинус деп дагы видеону паузага коебуз, эрежесин айтканга аракет кылабыз. Косинус деп альфа бурчуна жанаша жаткан катеттин гипотенузага болгон катышын айтабыз. Тангенс деп паузага коюп эрежесин айтабыз. Тангенс деп альфа бурчуна карама-каршы жаткан катеттин жанаша жаткан катетине болгон катышын айтабыз. Котангенс деп альфа бурчуна жанаша жаткан катеттин карама-каршы жаткан катетине болгон катышын айтабыз. Эми мисал карап көрсөк, бизге 3 бурчтук берилген. Анын бир катети 1 сантиметрге жана гипотенузасы 2 сантиметрге барабар. 3 бурчтуктун альфа бурчун табуу керек. Бул жактан альфа бурчту табуу үчүн косинусту колдонобуз. Себеби альфа бурчуна жанаша жаткан катет, андан сырткары гипотенуза берилип жатат. Ал эми косинусту табууда ушул параметрлер керек болот. Эми формуланы жазабыз. Косинус альфа барабар 1 бөлүнгөн 2. Себеби косинус жанаша жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы. Биз бул жакта градусту табышыбыз керек болчу. Бирок бизде эч кандай градус табылган жок. Аны кантип табабыз? Градус табуунун атайын таблицасы бар. Ал Брадистин таблицасы деп аталат. Бул жактан бизде негизги жана көп колдоно турган градустар гана берилген. Таблицанын жогорку бөлүгүндө градустар, сол жагында тригонометриялык чоңдуктар жана ортосунда маанилер берилген. Эми бул жактан биз өзүбүзгө керектүү градусту табабыз. Косинустун катарынан 2ден 1 деген маанини издейбиз. Демек бул мааниде косинус 60 градуска барабар экен. Демек 3 бурчтукта альфа бурчу 60 градус. Эми төмөнкү мисалдарды карап, кайсыл чоңдуктун жардамы менен тапсак болот, ошолорду аныктасак, дагы бир жолу видеону паузага коюп, төмөнкү бурчтарды кайсыл тригонометриялык чоңдук менен табуу керек, ошону аныктасак, жана канча градус болорун комментарийге калтырсак. Биринчи мисалда котангенсти, экинчи мисалда синусту, үчүнчү мисалда тангенсти пайдаланабыз. Эми градустарды оңой жаттап колдонуунун жолун көрсөтүп берсем. Биринчи чоңдуктар жана градустарды жайгаштырып алабыз. 0, 30, 45, 60 жана 90 градус. Эми синустун маанилерин кантип жаттап калабыз? Биринчи сандарды катары менен жазабыз да баштарына тамыр кийгизебиз. Эми бардыгынын бөлүмүнө 2-ни жазабыз. Эми ар бирин чыгарабыз. 0 градустагы маанини баштасак. Тамырасында 0, 0 берет, 0ды 2-ге бөлсөк 0 болот. Демек синустун 0 градустагы мааниси 0 берет. Эми 30 градус. Тамырасында 1 барабар болот 1-ге. 2-нин өзүн жазабыз. Ошондо синустун 30 градустагы мааниси 2ден 1. 45 жана 60 градустарда эч нерсе кыла албайбыз, аларды таштайбыз. Эми 90 градус. Тамырасында 4 2-ни берет. 2-ни 2-ге бөлсөк 1 болот. Демек синустун 90 градустагы мааниси 1-ди берет. Ал эми косинусту табуу үчүн синустун маанилерин гана оңдон солду көздөй жазып коебуз. Башкача айтканда 1ден баштайбыз да 0дон бүтүрөбүз. Ушул жерге чейинкиси түшүнүктүү болду, бир жолу карап чыгабыз. Эгер түшүнүктүү болсо, андан аргулайбыз. Эми тангенсти табуу үчүн синустун маанилерин косинустун маанилерине бөлөбүз. Ошондо төмөндөгүдөй жооптор чыгат. Ал эми котангенсти табуу үчүн косинустун маанилерин синустун маанилерине бөлүп чыгабыз. Анда төмөндөгүдөй маанилер келип чыгат. Эми өз алдынча таблица чийип, видеону паузага коюп, төмөнкү таблицаны толтуруп чыгабыз. Толтуруп бүтсөңүздөр, дагы бир мисал карап көрсөк, 3 бурчтуктун бир жагы жана бир бурчу берилген. Калган жактарын табуу керек. Ойлонуп көрсөк, кайсыл тригонометриялык чоңдуктарды колдонуп тапсак болот? Бизде бир бурч жана карама-каршы жак берилип жатат.
демек карама каршы деген сөз болуп жаткандан кийин демек синусту же тангенсти пайдалансак болот. Эң алгач синусту колдонуп бир жагын таап алсак. Синус альфа, башкача айтканда синус 30 градус барабар 4 бөлүнгөн с болот. Себеби синус бул бурчка карама каршы жаткан катеттин гипотенуза болгон катышы. Синус 30 градуста 2-ден 1-ге барабар болот. Ушул маанини коебуз. Эми бизде теңдеме болуп калды. Ушул теңдеменин кадамдарын колдонуп чыгарабыз. Эми сиздер тангенсти пайдаланып башка жактарын табыңыздар жана жообун комментарийге калтырыңыздар. Эгер ушул видеонун уландысын кааласаңыздар, анда сөзсүз лайк басыңыздар. Эгер ушул видео 400 лайк алса, анда мен сөзсүз уландысын чыгаруунун аракетин кылам. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо комментарийге калтырыңыздар.